Орчундуу окуяларды камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Алмагүл Байгызы, саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштан кыскача түрмөк. Элеттеги эл айтып чыкты. Жең ичинен жер саткандардын айыбы аныкталса дагы эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатат. 158 контур, 159 контур полу кеткен. Үлүш, ошону жокко чыгарып берсин деген биздин талап. Жетекчилерди аким дайындайт. Эми акимдердин ыйгарым укуктары кеңейтилип, жоопкерчилиги күчөтүлөт. Бурда жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап келсе, аталган мыйзам негизинде акимдер дайындайт. Айыл чарба министрлиги сыртка пияз экспорттоого салынган тыюун алды. Жаздын көркү гүлдөгөн гүлдө. Ош шаарында быйыл 1,5 миллион гүл отургузулат. Өттө кылдатык мамилеси жасаш керек да гүлдөргөчү. Акимдердин ыйгарым укуктары кеңейтилип, жоопкерчилиги күчөтүлөт. Министрлер кабинети жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамдарын өзгөртүп, карама каршылыкты жоюу үчүн жумушчу топ түздү. Март айынан тартып акимдер 15ке чокул райондук мекемелердин жетекчилерин кызматтан алып, отчетун угууга мүмкүндүк алат. Буга чейин өлкөдөгү бардык райондордун акимдери ротацияланып, аттестациядон өтпөй калган атка минерлер да кызмат ордунан кол жууган болчу. Министрлер кабинетинин сунушу менен жаңы жылдан бери жергиликтүү өз алдынча башкарууга тийиштүү мыйзамдарды дал келтирүү максатында жумушчу топ түзүлүп, акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү каралган. Анда райондун жоопкерчилиги толугу менен акимге жүктөлүп, укук коргоо органдарынан башка мекемелердин жетекчилерин кызматтан алуу жана отчетун угууга укук берилет. Жумушчу топ кабыл алынган мыйзамдагы карама каршылыкты калыбына келтиргенден кийин март айында жаңы эреже күчүнө кирет. Райондо ушул саясатты биз жүргүзсөк, эгер жооп берсек, биз жооп берели толугу менен деген. Ошонун негизинде ыйгарым укукту боюнча толугу менен биз ревизия жасадык. Азыр акыркы жыйынтыктар мына бул айда, март айында чыгарылат. Ошондо биз берилгенден кийин биз аларга да талап коебуз. Сен ошол жерден анда толугу менен райондо өзүнүн экономика абалын колго аласың, салык системасын толугу менен аласың. Эгер ыйгарым укуктарды алгандан кийин сиздер дагы салык системасында, коопсуздугундагы, суусундагы, таза суусундагы, саламат сактоосундагы, билим берүү жаатындагы маселелерин дагы сен ошондо толугу менен жооп бересиң деген. Буга чейин акимдер 5 министрликтен макулдугу менен райондогу бөлүмдөрүнүн жетекчисин дайындап келсе, эми мыйзамдуу укук акимдерге толугу менен өтөт. Анда билим берүү, социалдык өнүгүү жана саламаттыкты сактоо мекемелери бар. Ошондой эле РСТин начальниги, архитектура, кадастрдын жетекчилерин дайындашы каралат. Ал эми УКМК, прокуратура, статистика комитети жана ички иштер министрлигиндеги мекемелердин аймактык жетекчилерин дайындоо акимдерге берилбейт. Мекеме ишканалар калып кетип атат да. Бул Кыргыз поштасы, телеком, рейс, кадастр сыяктуу башка көптөгөн мамлекеттик ишканалардын отчетун да азыр бүгүндө акимдер ала албай атышат. Ошондой эле жетекчилерин да бошото албай атышат, дайындай албай атышат. Ошол муктаждык болуп атат да азыр бүгүндө. Себеби бардык жоопкерчилик акимдерге жүктөлгөн азыркы мыйзамдар боюнча. Ошол эле убакта жанагы мамлекеттик ишканалардан кээ бир акимдер отчетун да ала албай атат, жетекчилерин да дайындай албай атат. Ошонун негизинде ошол биздин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын да коллизия болуп, ошону жоюу боюнча бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан тапшырма берилген. Акимдерге жоопкерчилик берилгенге жараша айрым милдеттери дагы жүктөлөт. Анда салык системасын көзөмөлдөө дагы киргизилиши мүмкүн. Бул мезгилге чейин кадр тутумун жакшыртуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аттестациядан өткөрүү боюнча жарлык ишке ашкан. Анын негизинде райондогу мектеп жетекчилери дагы сынактан өткөрүлгөн. Акимдерге ыйгарым укуктар берилген, көптөгөн мисалы атап айтсак, бул райондук маанидеги шаарларды жана айыл өкмөттөрдүн башчыларын мурда жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап келсе, аталган мыйзам негизинде акимдер дайындайт. Анан ротациялар боюнча көрүп атасыз, азыр байкап атасыздар, акыркы мезгилде кадрдык ротациялар аябай көп болуп атат. Бул акимдерден баштап жөнөкөй ошол
райондук мамлекеттик органдардын түзүмдөрүнүн башчылары. Буга чейин бийлик аким жана орун басарларынын кесипкөйлүгүн текшерип, биргөө үчүн аттестациядан өткөргөн. Өткөн жылы өлкө аймагындагы бардык акимдерди ротациялоо толугу менен ишке ашырылган. Калктын калың катмарынын нараазычылыгы токтобой жаралып келген сот системасындагы 312 судьядагы орун которушкан. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Жең ичинен жер саткандардын айыбы аныкталса дагы эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатат. Мындай нараазычылык пикирлерин Куршап айыл өкмөтүнүн тургундары айтып чыгышты. Ал арада парламентте бул маселенин жаза чарасы талкууланды. Эгер жаңы мыйзам колдоо тапса, айыл чарба багытындагы жерди үй салууга ылайыктуу категорияга өткөргөндөр жана башка ушул сыяктуу кылмыш жасагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мына жердеги бейбачаларды үлүш кетип калып. О жерде 150 гектар жер бар. Каяка барсаң, ошол жерде баягы айтып аткан 16 өкмөт турат, депутат турат, башкалар бар. Башка күчтүү адамдар да бар. Нааразычылык пикирин билдирип жаткан бул жарандар Куршап айыл өкмөтүнүн тургундары жалпы 66 гектарды түзгөн айдоо жерлери турак жай курууга чекке берилип кетип жаткандыгын айтышууда. Тургундар ал жерге арпа, буудай айдап жан багып келишкен. Кайракы болгонуна карабай мол түшүм берчү дешет. Кимге муктаж? Бардыгы биз элибиз өзү муктажбыз чекке. Бирок үлүшкө эмес да. Үлүш жер эч качан чекке берилбейт. Трансформация болбойт бул. Биздин ар бир адамдын өзүнүн үлүшүнүн анасы бар, книгабыз бар да. Ошол жердеги баягы ыйлаган адамдар биз каршыбыз деп атат. Ошол жердеги жаманадырдагы ошо контурдагы село бир жагы 90 гектар, бир жагы 60 гектар. 158-контур, 159 контур полный кеткен. Үлүш, ошону жокко чыгарып берсин деген биздин талап. Айдоо аянттары мыйзамсыз менчиктештирилип жатканын айтып, министрлер кабинетине чейин арыз жазышкан. Анын негизинде өкмөттөн жерди артка кайтаруу буйругу чыккан. Ага карабай Куршап айылдык кеңеши жана айыл өкмөт башчы аны аткарбай жатат. Жарандар мында буга чейин жең ичинен соодалашып алгандыктан буйрукту аткарбай жатышабы деген күмөндүү ойлорун айтышууда. Бу жерде мисалы азыр бизден акча алган адамдар бар. Мына эжемден, ашинемден акча алган. Бизден жаңа дала келген. Үлүштү башка жерден беребиз. Бу жерге кол кой бериле деген да. Анан мен кол койбой койгом. Бу жерде менин өзүм түшүнүгүм боюнча, мына буягам бир жага эжем, бир жага жеңем. Буяга айттым, буяга сизден кол койбойм деген. Мен ham кол койбой койгом. Мына Айшенен кол кой берген, акчасын берген. Ушинтип берген. Ушинтип алды, бизе баягы о жерде жери жоктордон 100 миңге чейин алган экен. Эми бизге караңгы, мен жалганчы болбойм, 100 миң, 2 миң, 4 миң деп жалганчы болбойм. Мен 4 миңди азыр болуп атам. Ушундай иштер болгон бу жерде. Жең үчүн да бүтүп атат, бар жок. Айыл өкмөтүнүн арыздарыбыздын негизинде биз акыры мындай деген жооп алдык. Мыйзам чегинде 24 август айында чекке берилбейт деп берди. Үлүш жерлер мыйзам чегинде чекке берилбейт деп. Ош жер мафиясы тамырын кенен жайган облустардын бири. Анын тамырын кыркуу оңойго турбасын президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары да айтууда. Талаш пикир жаратып турган мындай фактылар бир эле Куршапта эмес, Оштогу бардык айыл өкмөттөрдө кездешет. Мындай, мына президентибиз өзү дагы жыйында көрдүңүздөр айтты. Бир соту дагы жер, айыл чарба багытындагы жер мыйзамсыз трансформацияга кирип, же болбосо мыйзамсыз ошол жерге мамлекеттик акты берилбеш керек. Бул кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган маселе. Ошонун негизинде 109-чу токтом чыккан. Ошол 109-чу токтомдо 5 жылга чейин эркинен ажыратуу. Бул маселе боюнча жогорку кеңеште талкууланып, жаңы мыйзам биринчи окууда колдоо тапты. Талкууланган жаңы мыйзам боюнча айыл чарба багытындагы жерди үй салууга ылайыктуу категорияга өткөргөндөр жана башка ушул сыяктуу кылмыш жасагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Трансформацияга алып барып, же үйлөрдү салабыз деген жосун менен жасаган болсо, ошол жерлерди кайтарат кесепеттерин жоюу менен кошумча жаза катары 5 жылдан 7 жылга чейин эркин ажыратат. Ал эми ошол эле жосун айыл чарба жүгүртүүдөгү сугат жерлерди чыгарууга алып келген болсо, 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектен укугунан ажыратуу менен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу каралып атат.
Сунушталган жаңы мыйзамда өз билемдик менен жер басып алгандар күнөөсүн мойнуна алып жерди кайтарып берсе, жазадан кутулат деп жазылган. Ошондой эле жер басып алган жарандарга карата дагы 300 000 сомдон тарта эркиндигинен ажыратууга чейинки жазалар бар. $1 миллион Бишкекте жерди берген жооптуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жооптуу кызмат адамы канча деген жерлерди берди, мынтип элестетсең санаса сан жеткис, ойлозо ой жеткис койлорда урдады, эркиндикте жүрөт. Депутат Алишер Козыевдин айтымында 30 жыл аралыгында Кыргызстанда 110 000 киши жер басып алган. Парламенттеги талкууда ички иштер министринин орун басары Кыргызстанда 2022 жылы жер басып алууга байланышкан 168 факты катталганын билдирди. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ысык-Көл районунун курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан 63,8 миллион сомдук жер участогу мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Чоктал жана Өрнөк айылдардын ортосунда жайгашкан жердин аянты 4,62 гектарды түзөт. Текшерүү учурунда 2013 жылы Ысык-Көл райондук сотунун чечиминин негизинде жарандын намына кадастр мамлекеттик мекемесинин Ысык-Көл филиалы тарабынан жер мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен жеке менчик укугу жөнүндө 2 мамлекеттик акт берилгендиги аныкталган. Андан соң жер тилкеси 18 адамга өтүп кеткен. Текшерүүнүн жыйынтыгында райондук прокуратура тарабынан Ысык-Көл облустук сотуна райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арыз берилип, облустук сот аны толугу менен канааттандырган. Соттун чечимдери менен жер участогун сатуу жана сатып алуу боюнча бардык келишимдер жараксыз деп табылды деп айтылат маалыматта. Прокуратура тарабынан Чоң Сарой айыл өкмөтүнө мыйзам бузууларды жоюу жөнүндө талап коюлуп, анын негизинде базар баасы 63 миллион 806 000 сомду түзгөн 4,62 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Ал эми мурунку ээлеринин менчик укугу белгиленген тартипте жокко чыгарылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда жумушчу сапары менен жүрөт. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, ал кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта талкаланган турак жайлардын ордуна салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышат. Жалпысынан 418 үй жарактан чыккан, анын ичинде Баткен районунда 317, Лейлек районунда 100 жана Баткен шаарында 1 үй бар. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы Баткен менен Ош облустарында административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын көчмө отурумуна катышат. Колубуздан келгенче өнөм аягына бүтүрүп алдык 9 мартта. Бүгүн 24 февралга карата Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 63 миллион 427 307 сом жана 15.250 рубль түштү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алышат. Ош ТВ телеканалынын эмгек жамааты да аталган кырсыкка кайдыгер эмес жер титирөөдөн жабыркагандарга бир күндүк эмгек акысын которду. Ошондой эле өлкөдөгү башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери бир күндүк маяналарын которууну улантууда. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов ээлеген кызматынан бошотулду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Ал эми Каныбек Иманалиев министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Анын кызматка дайындалышына парламент макулдук бергенден кийин толук кандуу ишке киришет. Тиешелүү жарлыктарга мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койду. Мамбетакуновдун кызматтан кеткен себеби белгисиз, бирок ал социалдык баракчасына ишеним көрсөткөнүңүздөр үчүн барыңыздарга чоң рахмат.
Кандай болбосун, мен баары бир билим берүү системасында калам деп пост жазды. Министрлик кызматка былтыр 7 ноябрда дайындалган, ага чейин орун басар болуп иштеп жаткан. Каныбек Иманалиев жогорку кеңештен 4 жолку депутаты болгон. 2021 жылы президенттик шайлоого талапкерлигин коюп өткөн эмес. Эмгек жолун журналистикадан баштап 1994-1995 жылдары президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болгон, бир нече китептин автору. Айыл чарба министрлиги сыртка пияз экспорттоого салынган тыюуну алды. Мекеменин басма сөз кызматы мындай чечим атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо жана экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында кабыл алынганын билдирди. Кыргызстанда пиязды сыртка экспорттоого 31 январда 3 айга тыюу салынган. Пияздын бардык түрүнө байланыштуу мындай чара азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык маанилүү товарлардын баасынын жогорулап кетишине жол бербөө максатында көрүлгөнү белгиленген. 18 январда Казакстандын өкмөтү да өлкө ичиндеги бааларды турукташтыруу үчүн пияз экспортун 3 айга токтоткон. Үчүнчү өлкөлөрдө казак пиязына болгон суроо талаптын өсүшү Пакистандагы жаратылыш кырсыктарына байланыштуу. Бул өлкө Азиядагы жана дүйнөдөгү ири пияз өндүрүүчү болуп эсептелет. Андагы суу ташкындарынан улам пияздын дүйнөлүк, анын ичинде биздин өлкөдөгү баасы да кыйла жогорулады деп жазылган Казакстандын айыл чарба министрлигинин билдирүүсүндө. Январда Тажикстандын өкмөтү сыртка пияз, картошка жана сайбез экспорттоого тыюу салган. Анда мындай чечим айыл чарба азыктарынын баасы жогорулап кеткенине байланыштуу кабыл алынып, базар турукташканга чейин күчүндө болору кабарланган. Ош шаарында быйыл 30 миңден ашуун көчөт, 1,5 миллион гүл отургузулат. Учурда жумушчулар Ош шаарында жазда тегилчү гүлдөрдү даярдоодо. Күнөсканадагы гүл уруктары декабрь айында эле себилип башталган. Быйылкы жылы Ош шаарына кандай гүлдөр эгилет? Алдыңкы материалда сөз болот. Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын күнөсканасында Чехиядан алынып келинген 30дан ашык гүлдөрдүн түрү өстүрүлгөн. Мисалга алсак, петуния гүлүнүн бул түрү суукка чыдамдуу жана ошондой эле гүлүн көпкө сактай алат. Өзгөчө кооздук тартуулаган бул гүлдөр жаз алды менен шаарга эгилет. Жаз демин тартуулаган бул гүлдөр өзгөчө асырап кароону жана акылдаттыкты талап кылат. Дээрлик жарым кылым өмүрүн гүл өстүрүүгө арнаган Тажи Турсункулова ар бир гүлдүн тилин таап, мээрим менен кароого алат. Гүлдүн дагы сырлары эми буну убагында айдайым эле айтам, ушул өтө кылдаттык мамиле жасаш керек да гүлдөргөчү. Гүлдөрдүн уругунан чыккандан баштап ушу өстүрүп, ушинтип гүлдөтүп, көчөгө чыгарыш үчүн чыгарып бергенге чейин биз ушу эми тура карайбыз да, ушу эми уят болуп калбайлы, эми гүлдөрүбүз жакшы чыгып берсе экен, гүлдөрүбүз гүлдөп берсе экен, ушу шаарыбызга жакшы жеткизип алсак экен. Биздин оюбуз ушу гүлдөрдү жакшы чыгарып, шаарыбызды ушу жакшы гүлдөтсөк, биздин кылган эмгегибиздин үзүрү да. Күнөсканада гүл уруктары декабрь айында эле себилип баштаган. Анда Чехиядан 400 миңден ашуун гүл уруктары алынып келинип өстүрүлгөн. Ош шаарында быйылкы жылы 1,5 миллион гүл отургузулат. Анын 500 миңге жакыны бөлмө гүлдөрү болот. Баары жокту гүлдөрдү эрте жаз келип туруп, баардык гүлдөрдү шаарга эккенибизде кайрадан каттуу суук болуп, кар жаап койгон күндөр да болуп, башкадан эгилген убактар да болгон да. Эми ошол азыр мына аба ырайын түшүнүп болбойт экен. Эгер мында азыр март айында өтө ысык болуп кетсе, может майда кар же суук, каттуу суук болуп кетсе, дагы үшүгүрүп кетет. Бирок апрелге калбай, эгер күн ушундай жакшы болуп кетсе, гүлдөр чыгат да, шаарга эгилет. Ош шаарында бул жылы көрктөндүрүү иштерине өзгөчө көңүл бурулат. Шаарды жашылдандыруу максатында 30 миңден ашуун көчөт отургузулары пландалууда. Ал эми күздө шаар көчөлөрүнө 10 миңге жакын жоо казын гүлү отургузулган.
Biz көпчүлүк гүлдү, көпчүлүк дээрлик, мисалы саарга 1 миллион ашып келет, сонун 70-80% өзүбүз өндүрүп чыгабыз. Кээ бир гүлдөр, мисалы петуния, ошол эле оранжевый тагетустар урук бербейт да. Урук бербеген гүлдөрдү ол айла жок, биз уругун сатып алууга туура келет. Бул дүйнө жүзүнүн бардыгында бул уругун сатып алат. Ал эми урук бере турган гүлдөр бар да, ошол эле мезгилде урукбек өзүнүн уругун кайрып берет, галярда өзүнүн уругун берет, сальвия өзүнүн уругун берет. Урук берчү гүлдөрдүн кайра өзүнүн уругун алып, өзүнүн жергиликтүү гүлдөрдөн акча каражат которбой эле өзүбүз себип өзүбүз өндүрүп чыгарабыз. Быйыл Ош шаарына 10 миңден ашуун бадал көчөттөрү эгилет. Ошондой эле Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан 500 түп ийне жалбырактуу, 500 түп жазы жалбырактуу жана 20 000 түп бадал көчөттөрүн тигүү пландалууда. Аны менен катар муниципалдык аймактык башкармалыктар тарабынан 10 000 түптөн ашуун дарак отургузулмакчы. Алмагүл Эркебай-кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары.